Dur. Qandaysizlar? Yaxshilarmi? Qandaysizlar? Ish bo'lib o'tadi? Bo'lyapti. Bu qanchalik qildi saralg'in? Uzab ketgan emasmi? Alsıroq bo'lib qolgan emasmi? 30 dan uzoqroq. Bu qopdi. Ha. Nega 30 dan qildingizlar? 30 dan. Qanday belgi bormi? Yo'q. Bu etajning ostida cho'tirgan joyi yo'q? 30 dan qildilar, qayra yaqinlashibchi. Yo, assalomu alaykum. Qandaysizlar? Niye budur chiqib qolgan, ha? Qatdingizlar. Armaturalar geldi. Sement geldi, ha? Sement geldi. Armaturanın kovasıyla çöntemi Türk müydü? Acaba şu onun aynektin üstüne de armatur saltaslar mı? Onun üstü geldi kelişkenimizde ekte tayga solyapmiz. Ha. To'rtta tepadan o'tyapti. Ekine tayına salanın üstüne baylavatasıp Ha, uni karkasini ajratib baylangan. Reka qalmadi va, erta menen bo'ladi. Lekin ertaga olib shu reka olib kelasiz. Miqti ham kechagina 120 emas 150 olib kelib qo'ydi. Jalan güzellikti. 150 monda miq bor-ku. Ha. O'shadan olib kelib qo'ydi. Ya u ne qilaman 150 miqti? Siz aka 3 kilodan dediniz mi? 120 100 bilan 150 ga. Ani qo'yib qo'ying may. Assalomu alaykum, hurmatli mekendoshlar, hurmatli qirg'iz elim, hurmatli qayrimdуу жүрөгү мээримге толгон жоомарт инсандар. Биз Ак-Ниет Аманат коомдук фонду мына жаңы эле Жалал-Абадка кирип келдик, Кудай кааласа. Талас областында 3 күндүк иш сапарыбыз биз ойлогондон дагы, биз күткөндөн дагы жогорку деңгээлде өттү. Баары сонун болду. Бир эмес, бир нече балдар үйүнө барып, жүздөрүнө жылмаюу тартуулап, канчалаган бир жалпысынан алганда 150 баланын жүздөрүнө жылмаюу тартуулай алдык. Бир аз болсо дагы кийим кечек, таттуулук тартуулап, дагы да эмне муктаждык бар экенин эске алып сүйлөшүп келдик. Мен азыр шашып келдим кечке чейин, азыр келип турган чагыбыз комплексте ушул сесма поезд жумуштары жүрүп атат, көрүп атасыздар. Колонналар бардыгы куюлуп бүтүптүр, фундаментный колонна стойкалары. Эми үстүнө куюп ачат, напаловкаларын көрүп атасыздар, үстүнө сесма поезддин куюп ачат, мынакей. Үстүнө арматур токуп, кадимкидей арматурларды да токулуп турат. Ушул арматураларды салып, үстүнө куюлуп атат. Кудай кааласа плитаны көтөрө тургандай, экинчи этажын көтөрө тургандай жакшы, сапаттуу, заманбап үлгүдөгү комплекс салынып атат. Кудай буйрса, эми баардыгы Алладан. Ошентсе да аракет кылып атабыз. Баягы бул комплекс бүгүн эле турбастан, балким бүгүн эле элге кызмат кылбастан, эртең кандайдыр бир убактар келип, биз өзүбүз акырет жашоого кеткен кезде дагы эл ушуну пайдаланса экен, акыреттик жашоого чыныгы сооптор таап, канча кылым карыткан ушундай бир комплекс болсо экен деп, эл пайдаланса экен деп азыр салынып атат. Өтө сапаттуу салынып, көрүп атасыздар, фундаментинен баштап подушкаларына чейин арматура салып, арматуралар ушунчалык көп кетип атат, темир аябай кымбат экен. Арматурдун 12лиги салынып атат, 12лиги дагы 40 сом, 41 сом экен. Ушунчалык темир кымбат экен. Мына биринчи фундаментине 1700 метр арматур кетти эле. Кече күнү мен 600 метр арматур алып бергем. Анан кече арматур түңөндү дегенден телефон чалып, арматур дагы алдырганбыз 500 метр, 450 метр. Мына жалпысынан 1050 метр дагы арматур келди. Семент дагы кече келди. Алардын акчасын төлөй элекпиз. Мына кече бул жерде товар саткан, семент саткан, арматур саткан өзүбүздүн тааныш агалар, ошолорго чалып жөнөтүп бериң, Кудай кааласа төлөйбүз деп алдырдык. Иш жүрүп атат, иш токтоосуз жүрүп атат. Урматтуу туугандар, мен сементтен кече 40 кап карыз калтыргам. Андан мурун дагы 80 мешок кирпич урулуп атканда жалпысынан 8,5-9 тонна семент кеткен эмесине, кирпичине. Анын бардыгын акчага сатып алганбыз. Кече эле 2 тонна цементти сесма поездуна бир балдар жардам алып келди. Андан башка бул кирпичине
растворуна 9 тоннадан ашык семент кетти. 9 тоннадай семент кетти. Ошонун баарын акчага сатып алдык. Акчабыз жокто чалып карызга алып аттык. Мына жалпысынан бүгүнкү күндө 120 мешок цемент карыз экенмин. 120 мешок цементти 260 сомдон көбөйтсөк 31 000 сом акча болот экен. Жана арматура алдык кече дагы. Арматурдагы 450 метр канча сом болот чеги бар. Чегин мага эртең көргөзөт. Аны дагы кудай калса бөлүшөбүз. Мына ушундай туугандар, ушул экинчи кабатын аракет кылайлы, экинчи кабатын бүтүрөйлү деп болушунча аракет кылып атабыз. Мен учурдан пайдаланып сиздерге кайрылып кетем, чакырып кетем. Туугандар, шашып калыңыздар, аракет кылып калыңыздар, кеч калып калбаңыздар. Убакыт ченелүү гана, урматтуу мекендештер. Мен бүгүн жардам бербесем, эртең жардам берем деген ойдо болбоңуздар. Чын жүрөктөн, чын ниеттен Аллахка чын ниет кылып койсоңуздар, Алла Таалам сиздерди ушул жерге кандайдыр бир себептер менен себепчи кылып жардам бердирип коет жана жөнөтүп коет. Бул акыйкат туугандар. Ошондуктан аракет кылыңыздар. Эгерде мүмкүнчүлүк жок болгон болсо, ушул видеолорду поделиться кылып класс басып башкалар менен бөлүшүп коюңуздар. Балким жардам бере турган инсандын жардам берүүсүнө сиз себепчи болуп калышыңыз толук ыктымал. Эгерде ал дагы колдон келбесе, туугандар, мен дагы бир жолу айтып кетем. Дуа кылып коюңуздар, ушул иштер бүтүп кетсин. Бул иштин баардыгын колдоп аткан жоп жөнөкөй эле карапайым кыргыз элин. Ак үйдө отурган чиновниктер же бизнесмен же болбосо бир чоң инсандар эмес. Арасында бар жардам берип аткандар. Бирок биз эч кимге кирген жокпуз. Эч кимдин эшигин такылдатып барып жардам берип койчу дей элекпиз. Дебейбиз дагы. Мына ушул видеодо мен кайрылуу жасап коем. Мына ушул Одноклассникиден күнүнө 20 000, 30 000 киши көрүп атат. YouTube каналыбыздан күнүнө 2 000, 1,5 000, 3 000 киши көрүп атат. Ошол көргөн инсандын эле Алла Таалам жүрөгүнө мына кымындай, тырнактын учундай гана ыйман салып койгон болсо, эч жакка качып кутула албайт. Ушундай мекемелерге Аллахтын сүйгөн кызматына себепчи болуп жардам бере берет иншалла. Баарыңыздарга чоң рахмат. Бүгүнкү күнгө чейин бир кирпичтен дагы салым кошуп атат. Бир кирпичтен салым кошкон инсандарга да Алла Таалам эки дүйнө ыраазы болсун. Урматтуу туугандар, экинчи кабатына 20 000 кирпич кетет. Дагы бир эскертип кетейин. Плитасына 140 000 сомдук плита кетет экен. Биз буну кылабыз. Биз буну акчабыз жок болсо дагы Алла Тааланын буйругу менен башталгандан кийин сөзсүз кылабыз, Кудай кааласа. Ниет бекем. Буну таштап койбойбуз, аракет кылабыз. Анткени могу жерди үнөмдөйлү. Ушул экинчи кабатында, биринчи кабатында жашаган 6 семья экинчи кабатына чыгып, швейный цех жана башка маселелер коюлса, ушулар менен оокат кылат деп жакшы ниет менен салынып атат. Келечеги өтө чоң. Ошондуктан айтарым, шашып калыңыздар. Аракет кылып калыңыздар. Жакындарыңыздарга жеткирип калыңыздар. Мындай проекти жок Кыргызстанда. Комплекс, муктаждар комплекси. Бизде балдар үйү, карлар үйү деген бар, муктаждар комплекси деген жок. Бул алгачкы проекти, мындай айтканда. Кудай калса бул жер убагы келгенде, урматтуу туугандар, могул жер жашылдандыруу, төрүндө фонтан, могул жерде бактарак, бул жагында детский площадка, баардыгын эшиктин алдына батыра тургандай кылабыз. Убагы келгенде туугандар, биз соопту издеп таппай калабыз. Кимге жардам берсек деп ушундай издеп калабыз. Ошол кезде мына ушул жерде чыныгы муктаждар жашайт. Ушул чыныгы муктаждардын келип дуасын алып, ушулар менен ырыскылаш болуп, ушулардын жүздөрүнө жылмаюу тартуулап, өзүңүздөргө акыреттик жашоодо чыныгы акыйкат соопторго мына ушул жерге келип ээ болосуздар деп мен ишенем, урматтуу туугандар. Мына ушундай баарыңыздарга чоң рахмат. Эгерде байланыш кантип ушул жерге келип, кантип сунушуңуздар, сурооңуздар болгон болсо, биздин Ак ниет аманат коомдук фондунун WhatsApp байланыш эл сом номери бир номер кызмат кылат. 705 менен 33 77 90. 705 менен 33 77 90 жана фонддун реквизиттери бар. Сбербанк карта жана башка реквизиттерин мен комментарийга, описанияга жана темага таштайм. Мына ушундай туугандар. Баарыңыздарга чоң рахмат. Ассаламу алейкум. Бар алып түшүп калдылар. Жакыныраак кылыңыздар. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Жакшысызбы? Амансызбы? Тынчсызбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Өзүңүздөр? Жакшы. Siz yurda bilişemiz abi. Kuda kaldı. Hemen işi yürüsün. Hali keldi. Produkt alıp gelip çıkıyor. Produkt alıp gitti. Teçiroy dua kıldı. Al şu bakalım. Ya, Dua alıp koysanız. elbette de.
Sizga ham duo qilamiz doim. Pul bersiz emas, pul bermaysiz ham. Buyurunuz. To'g'rida. Мен дагы бир нерсени айтып кетейинчи, урматтуу туугандар. Бул жерде 6-7 уста иштейт. 7 устага чындыгында тамак аш продукта маселеси мындай айтканда түткүр алыш кыйын экен. Эгерде уста көрдү кылып, усталарга тамак аш алып келип, усталардын дуасын алам десеңиздер, мына эшик ачык. Жалап ачары ынтымакта комплексте туугандар. Күндө бир адам, 2 күндө бир адам келип, тамак аш болбосо ушундай нерселерин алып келип, колунан келиши ушул усталардын дуасын алып кетет. Мына ушулар ушул жерде кызмат кылып атат туугандар. Келиңиздер, жок дегенде ушул маселесин болсо да карашып туруңуздар. 6-7 уста иштеп атат туугандар. Мен ушуну кайрып кетем сиздерге. Бая балдар келди, ужин кем алып кетпеби? Ha, keldi, matga продукт tashib ketdi. Meva-cheva tashib ketdi. Yaxshi, rahmat. Буну ала кетесиң. Кел, буну ал. Ким барат? Да, үйгө ким барат? Апарып кел. Ой. Базарым жабылып калыптыр. Шашып жакшы жылышып тура. Үстү калып койду кызы. Чарчабай кыйналып атасың. Суукта. Adası o yazıp gitti. Күн катысы бар да. Gün yaxşı zor.